Баңгилик наркотиктерди жана наркотиктик таасири бар заттарды чегип же ичип көнүүдөн пайда болуучу өнөкөт дарт. Ал ден соолукту бузуп, социалдык деградацияга дуушарлантат. Башты айлантып, мас кылып, магдыратуучу кайсиети бар апиим, кокаин, наша, алкоголь, морфий, бром сыяктуу заттар наркотикке кирет. Наркотикти колдонгон адам башында бир эргүү, эйфория сезимдери келген болсо, кийин акырын көнүмүш адатка айланып, бул алдамчылыкка, уурулукка, коомчулукка ушундай бир залалы тийип калышы мүмкүн да. Кийин бара-бара бул жана абстиненциялык синдром деген бар. Ошого айланып, даже ошо айлана чөйрөгө кол салуу менен даже өзүнүн өмүрүнө кол салууга чейин барып калышы мүмкүн да. Баңги заттарын колдонуу адамдын ден соолугуна гана эмес, тукумуна да зыян келтирет. Балдары чабал, майып төрөлөт, үй бүлөсүнө, айлана чөйрөсүнө жаман таасир тийгизет. Баңгилердин үй бүлөсүндөгү балдар начар тарбиялат, психикасы бузулат. Бул ооруга кабылгандарды атайын психиатриялык ооруканада гана такай байкоо жүргүзүп, тыкан текшерип дарылоо керек. Дарылоо узакка созулат. Ал дайыма дарыгердин көзөмөлүндө болуп туруусу талап кылынат. Эгер наркотикти кайра колдонсо, мурдагы оору кайрадан козголуп, дарт андан ары уланып кетет. Каттоодо болгондон кийин булар өздөрү келип турушат приемго. Биз чакырган күнү. Бирок кээ бир адамдар качып жоголуп кетишет да, мындайча айтканда. Анан же өзүнүн место жительствосын алмаштырышат, телефондорун алмаштырышат. Ошондо кээде таппай калышыбыз мүмкүн да. Бирок булардын ошо фамилия аты-жөндөрү бизде бар, иненени бар. Учурда Нарын облусу боюнча 22 адам баңги заттарына көз карандылык боюнча каттоодо турат. Алардын басымдуусу жашы 30-дан өткөн эркек жарандар. Адистер өзгөчө өлкө аймагында жаштар арасында синтетикалык баңги заттар кеңири тарап жатканына, бул өспүрүм курактагылардын ден соолугу үчүн кооптуу экенине тынчсызданууда. Мындан улам облус аймагында 10-июндан тарта баңги заттарга каршы акысыз анонимдүү тест алынып баштады. Бизде азыр 1 айлык бекер тесттирлөө болот. Ошого анонимдүү түрдө ата-энелер балдарын алып келип текшертсе болот. Бул наркотик зат, баңги зат еще жугуштуу оорусуна алып келет. Ошондой эле ВИЧ инфекция, вирусный гепатит С дегендей ошолорго дагы бекер анализге текшертип кетсе болот 1 айдын ичинде. Мына ушул маселелер облустук үй бүлөлүк медицина борборунда өткөн тегерек столдо ортого ташталды. Анда көйгөйдү алдын алуу үчүн жалгыз эле медицина кызматкерлери эмес, ички иштер, прокуратура органдары, билим берүү бөлүмдөрү жана дин ишмерлеринин биргеликте иш алып баруусу, түшүндүрүү иштерин күчөтүүсү зарыл экендиги айтылды. Гүлзат Мокенова, Бексултан Жолдошбеков, Өлкө Деми, Нарын шаары.